Египет эң табышмактуу өлкө, өзүнүн бай тарыхы менен бүткүл дүйнөнүн туристтерин өзүнө тартып келет. 8 миллиондон ашуун мусулман жашаган Африка материндеги жайгашкан Египет өлкөсү да өзүнө бир канча кызыктуу фактыларды жашырып турат. Бүгүнкү видеобузда биз менен биргеликте кыш эмне экендигин билбеген Египет өлкөсү менен таанышып, элдердин жашоо шарты кандай экендигин билип аласыздар. Анда эмесе бул видеого мага жакты белгисин коюп кетүүнү да унутпаңыздар. Биз видеобузду баштадык. Достор, кыскача жарнама. Бүгүнкү биздин видеонун спонсору IDNX компаниясы. Эгерде сиздер спортко болгон кызыгууңуздарды курчтайм деген болсоңуздар, анда комментарийде ссылка аркылуу булардын официалдуу сайтына өтүп, жогорку бонуска ээ болсоңуз болот. Египетке саякат кылган туристтер эң биринчи болуп тамы жок үйлөрдү байкашат. Чынында эле бул өлкөдө тамы жок үйлөрдүн саны абдан көп. Көпчүлүгү айтуусу мүмкүн бул жакта кыш болбогондугу үчүн тамдын кереги жок деп. Бирок эң таң калыштуусу үйлөрдүн тамы жок болгондугунун себеби анда эмес. Эгерде үйдүн чатыры жок болсо, демек ал бүтө элек үй болуп саналат. Мыйзам боюнча бүтө элек үйгө салык акчасы төлөнбөйт. Дал ошол себептен салык акча төлөөдөн качкан элдер өз үйүнүн тамыны курушпайт. Бул факт тууралуу сиз эмне деп ойлойсуз? Өз оюңузду комментарийге жазып калтырыңыз. Египетке бир жылда 10 миллиондон ашуун туристтер саякат жасайт. Себеби кооз тарыхый жерлери абдан көп. Дал ошол себептен бул өлкөнү туристтер гана байтып жатат дегендердин саны көп. Ооба, чынында эле туристтер мамлекетке абдан көп киреше алып келет. Бирок Египетти бай кылган эң көп киреше алып келген бул туристтер эмес. Египет чет өлкөдөн чоң кемеде келген жүктөрдү өлкө ичинен жол берип өткөргөндүгү үчүн асман тиреген акчаларды иштейт. Экинчи орунда эң көп кирешеси бул нефть алып келет. Андан кийин гана туристтер алып келет. Египет Африка материгинде жайгашкан, Израиль жана Судан өлкөлөрү менен чектешип турат. Жер аянты 1 миллион километр квадраттан ашуун, Кыргызстанга караганда 5 эсеге чоң. Калкынын саны 97 миллион. Алардын 80%дан ашуусу мусулмандар. Элдердин жашоо шарты жакшы. Дыйканчылык кылгандар бир жылда 2-3, жада калса 4 жолу да түшүм алышат. Себеби Египетте эң суук аба ырайы бул +10 градус. Пирамида миллиондогон адамдарды жыл сайын өзүнө тартат. Мындан 3000 жыл алдын курулган, аянты 53 000 квадрат метр. Мындай айтканда 10 футбол площадкасы менен барабар. Пирамиданын курулушуна 2 миллиондон ашуун таш кеткен. Бир пирамиданын жалпы салмагы 7 миллион тоннадан ашуун. Бийиктиги болсо 140 метр. Албетте мындан 3000 жыл алдын эч кандай технологиясыз курулган пирамида өзүнүн табышмактуулугу менен көпчүлүктү таң калтырып келет. Каир, Египеттин борбор шаары. Шаарда 8 миллион адам жашайт. Бишкекке караганда 8 эсеге чоң. Шаар ичинде бардык айдоочулар светофорсуз жүрүүгө үйрөнүп калган жана эч ким жол эрежесин сактабайт. Каир шаарындагы Эл Халили базары Африка боюнча эң чоң базар болуп саналат жана бул базар 14-кылымда түзүлгөн. Достор, биздин видео соңуна чыкты. Аягына чейин көрүп, бул видеону колдоп, лайк коюп жана биздин каналга катталганыңыздар үчүн баарыңыздарга чоң рахмат айтып кетебиз. Сиздер менен Бек Шамиров болду. Кийинки видеодон көрүшкөнчө аман болуңуздар.